Саламатсызбы? Биздин каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуңуздар. Кыргызстандын волейболчу кыз жигиттери Тажикстанды караандатпай утуп алды. Кыз келиндер дагы, эркектер дагы Тажикстандын волейболчуларын 3-0 эсеби менен утуп, бир дагы жеңишти колдон чыгарган жок. Волейбол боюнча Борбор Азия чемпионатында Кыргызстан командасы Тажикстанды караандатпай утуп алды. Бул тууралуу волейбол федерациясынан билдирди. Маалыматка ылайык, мелдештин экинчи туру өтүп, өлкөнүн эркектер командасы тажикстандык волейболчуларды 3-0 эсеби менен жеңди. Ага улай эле кыз келиндер командасы да Тажикстанды 3-0 менен утуп алды. Кечээ биринчи турда улуттук команданын эркектери Казакстанга 3-2, кыз келиндер 3-1 эсеби менен утулуп калган. Эртең Өзбекстандын волейболчулары менен беттешет. Волейбол боюнча Борбор Азия чемпионаты Өзбекстандын Фергана шаарында өтүп жатат. Булак Спутник чекиткейжи. Турсунбай Бакир уулу: талиптерден АКШ менен Орусия коркуп жатат. Талиптерден Ооганстанга үстөмдүк кылууну талашкан АКШ жана Орусия коркуп жатат, деди 18 августта Назарньюс маалымат агенттигине экс-депутат Турсунбай Бакир уулу. Турсунбай агай, Талибан бийликти басып алгандан бери алар тууралуу оң тескери пикирлер айтыла баштады. Талибан кыймылы кооптуу эмеспи? Талибандан ким коркуп жатат? Биринчиден Ооганстанга үстөмдүк кылууну талашкан АКШ жана Орусия коркуп жатат. Экинчиден геосаясий оюнчулардын акчасы менен саясий аскери колдоосуна муктаж Ооганстандын кызыкчылыгын эмес, жеке өзүнүн кызыкчылыктарын көздөгөн саясатчылар жана ууру башчылар кооптонуп жатат. Үчүнчүдөн опиум менен героиндин королдору, башка сөз менен айтканда наркомафия коркуп жатат. Алар эмне үчүн коркуп жатышат? Биринчиден Талибан бийликти толугу менен ээлеп алса, анда алар башка өлкөлөрдүн айтканын кылбай, укпай, өзүнүн улуттук стратегиясын ишке ашырат. Башка сөз менен айтканда көз карандысыз саясатты жүргүзөт. Талибандын жетекчилиги ошон үчүн АКШ, Батыш Европа жана Орусиянын экономикалык жана финансылык жардамына кызыкпай, Кытай менен иш алып баруусун ачык айтып чыкты. Талибан кыймылы басып алган жерлеринде адилеттүү бийлик жүргүзө алабы? Ооба, Талибан мамлекетти толугу менен башкара алат. Алар 94-2011 жылдары топтогон мол тажрыйбасы бар. Андан тышкары чет өлкөлүк кожоюндардан жана тынымсыз согуштан тажаган, кыйналган эл Талибанды акыркы үмүт катары колдой башташты. Ооганстанда Талибандан бөлөк реалдуу саясий күч жоктугун бүгүн дүйнө боюнча баары мойнуна алышты жана алар менен эсептешүүгө мажбур болуп жатышат. Чынында Талибан ким? 1917 жылы Орто Азияга большевиктер бастырып киришкенде аларга каршы чыккан биздин мекенчил, динчил ата-бабаларыбыз да эле. Бирок аларды басмачы деп 70 жыл элге жаман көрсөтүштү. Талибан кыймылы деле ошондой, террорист деп мусулмандарды жаман көрсөткөн жөөттөр менен каапырлар. Мисалы ИГЛда ошолордун долбоору. Талиптер өзүнүн мекени, эли, дини үчүн күрөшкөндөр. АКШ алар менен күрөшүүнү пайдасыз, натыйжасыз көрүп, Ооганстандын өкмөтү менен аскерин таштап качышты. Кыргызстанды талиптердин аты менен элди коркуткан чагымчылдардын да кереги жок. Андан көрө коррупциядан, трайбализмди токтотуп, көрө албастыктан жана бөлөк ичи тар душмандардан сактаналы. Булак Назарньюс чекиткейжи. Москва Казакстандагы улутчулдукка кабаатыр. Казакстанда мекемелер менен дүкөндөрдө иштегендердин казак тилин билишин текшерген топтун аракети талкууга түштү. Казак бийлиги бул жорукту жапайы улутчулдук деп атады. Улутчул топтун аракети Орусияда, Борбор Азияда орус тилдүүлөр кысымга алынып жатат деп маселе көтөрүлгөн учурга туура келди. Орусияда Кыргызстандагы орус тилдүүлөргө мамилени саясий маселе катары көтөрүп жаткан чакта коңшу мамлекет Казакстандагы окуяга да көңүл бурулду. Буга YouTube порталындагы Тил Маданий онлайн парчасы аттуу канал жарыялаган видео себеп болду. Анда бир нече казак жигиттери Нур-Султан, Алматы, Павлодар жана Оролда дүкөн мамлекеттик мекемелерди кыдырып, сатуучулардан казак тилин билесиңби деп текшеришкен. Бул топту интернетте тил кайгуулуу деп атап алышты. Видеодон айрым адамдар казак тилин билбегени үчүн кечирим сураганын көрүүгө болот.
Тил кайгуулунун бул аракетине Орусиянын сыртта жашаган мекендештер боюнча агенттигинин башчысы Евгений Примаков нааразычылыгын билдирди. Ал Telegram каналына казак бийлигин орус тилдүүлөрдү кысмакка алган улутчулдарга каршы чара көрбөйт деп сындаган. 11 августта Россотрудничествонун маалымат катчысы Надана Фридрихсон Кыргызстан менен Казакстанда орустар жана орус тилдүүлөргө кол салуу болуп жатканын айтып, чоочулатчу тенденция деп атады. Мындан кийин Казакстандын президентинин администрациясынын жетекчисинин орун басары Даурен Абаев өлкөдөгү орус тилдүүлөргө байланыштуу абалга комментарий берди. Ал Хабар телеканалына курган маегинде тил кайгуулуу делген топтун аракетин кескин сынга алып, тиешелүү чаралар көрүлөрүн билдирди. Укук коргоо органдары буга адилеттүү укуктук бааны берет. Бул орус депутаттары нааразы болуп чыкканы үчүн эмес, биздин өлкөдө ким дискриминацияга туш болсо, казакпы, оруспу же башка этностун өкүлүбү айырмасы жок, ушундай нерселерге катуу чара көрүлөт. Биздин өлкөнүн жарандарынын басымдуу көпчүлүгү дал ушундай жапайы улутчулдук көрүнүшүн айыптап жатат, деп билдирди. Бул билдирүүнү Орусиянын тышкы иштер министрлиги кубаттаганы белгилүү болду. Министрликтин сайтына жайгаштырылган билдирүүдө жапайы улутчулдукка катуу чара көрүү боюнча казак бийлигинин позициясын колдой турганы жазылган. Ал тапта Орусиянын ички иштер министрлиги Казакстандын жараны Кубат Ахметовго интернетте улут аралык кастыкты козутканы үчүн Орусиянын аймагына кирүүгө 50 жылга чейин тыюу салган чечимди кабыл алды. Блогер Ахметовдун Нур-Султандагы дүкөндөрдүн бирине барып, сатуучулардан казак тилинде гана сүйлөшүүн талап кылган видео тасма социалдык тармактарга тараган. Дал ушундай эле чечим азербайжандык дипломат Исфандияр Вагабзадеге карата да кабыл алынды. Буга чейин Азербайжандын Беларустагы, Молдовадагы жана Пакистандагы элчиси болгон Вагабзада телеканалдардын бирине Орусиянын Мамдумасынын ЛДПР фракциясынын жетекчиси Владимир Жириновскийди орой түрдө сындаган. Азербайжандын тышкы иштер министрлиги ал дипломатиялык кызматтан 2016 жылы эле кеткенин жүйө кылып, видео тууралуу комментарий берүүдөн баш тартты. Казакстандагы соңку окуя Орусиядагы Борбор Азияда орус тилдүүлөр кысымга алынып жатат деген маселе көтөрүлүп жаткан учурга туш келди. Буга Бишкектеги соода борборлорунун бириндеги окуя себеп болгон эле. Анда соода борборго баласын ойноткон алып барган адам тейлөөчү кызматкер кыздан орусча эмес, кыргыз тилинде сүйлөөнү талап кылган. Видеодо эркек киши кызматкер кызга улам тап берип айтышып, столдо турган калькулятор менен уруп жибергенин көрүүгө болот. Мындан кийин Орусиянын мамлекеттик думасынын төрагасы Вячеслав Володин баш болгон бир катар саясатчылар бул окуяны улуттук негизде басмырлоо деп атап, мамлекет аралык деңгээлге көтөргөн эле. Ал эми Орусиялык либералдык демократиялык партиясынын лидери Владимир Жириновский 10 августта Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин алдында нааразычылык акциясын өткөргөн. Мындан кийин Кыргызстандын тышкы иштер министри Руслан Казакбаев Орусиянын Кыргызстандагы элчиси Николай Удовиченко менен жолугуп, Технопарк оюн-зоок борборунда орун алган окуяны талкуулаган. Анда министр ички улутчулдуктун айрым учурлары орус бийлиги тарабынан Кыргызстандагы этникалык орустардын укуктарын жана кызыкчылыктарын системалуу түрдө бузуу жана жарандарды этникалык диний негизде кысымга алуу катары көрсөтүлбөшү керектигин белгилеген. 13 августта болсо Бишкекте орус тилинде сүйлөгөн тейлөөчү кызды калькулятор менен чапкан Али Алимбаев аттуу жаран кармалып камакка алынганы белгилүү болду. Дал ушундай окуяларды Орусиядагы айрым саясий коомдук топтор Борбор Азиядагы улутчулдук маанайдын күчөшү катары көрсөтүүдө. Борбор Азия боюнча эксперт Аркадий Дубнов орусиялык саясатчылардын курч билдирүүлөрүн Орусияда быйыл өтө турган парламенттик шайлоого байланыштырат. Ал саясатчылардын соңку билдирүүлөрүндө саясий боек бар деген пикирде. Орусияда бир айдан кийин шайлоо болоорун унутпашыбыз керек. Максатына оңой жетүүнү көздөгөндөр жана өзү тууралуу башкалардын эсине салууну каалагандар жандана баштады. Бул ксенофобиялык маанайда жүргөн эмгек мигранттарына каршы улуу державаны сагынган орусиялыктардын добушун алуу аргасы, деди ал.
Орусия Борбор Азиядагы постсоветтик республикаларды өз таасириндеги аймак катары эсептейт. Казакстан менен Кыргызстан Москва үстөмдүк кылган Евразия экономикалык биримдиги жана Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун мүчөлөрү. Булак Азаттык Чекит Орг.